Аман Дүйшүнкулов 10 жашта. Ал төрөлгөндөн бери жакшы сүйлөй албайт. Ага церебралдык шал оорусу диагнозу коюлган. 3 жашынан баштап акырын баса баштаган. Амандын ата-энеси анын абалын жакшыртуу үчүн ар кайсы реабилитациялык борборго алып барып турушат. Азыр бала сүйлөй баштады. Мамлекет тарабынан бардык керектүү жардамдарды алып келет. Ай сайын бизге пособие берет 8.000 сомдон. Андан тышкары бул өз алдынча кийинип, чечине албагандыгы үчүн буга атанын акча төлөнөт дагы. 4.900 сом, 5.000 сом да, ушундай акча алабыз дагы. Дары-дармекте болсо бизге иче турган дарыларына, кээ бир дарыларына, бардык дары эмес, кээ бир дарыларына 50% скидка берилет. Аман сыяктуу балдар үчүн инклюзивдик Кыргызстан маданий акциясы уюштурулган. Ага 200дөн ашык ата-энесиз жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдар катышты. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин айтымында бүгүнкү күндө мамлекет бактылуу балалыкты камсыз кылуу үчүн бардык чараларды көрүп жатат. Бүгүнкү күндө республика боюнча 200 миң майыптар бар. Анын ичинде болсо 18 жашка чейин балдардын саны 34 миң. Балалыктан баштаган майып балдар болсо бүгүнкү күндө бардыгы 8.000 сом алышат бардыгы. Андан кийин болсо жанагы топко жараша биринчи топ бар, экинчи топ бар, үчүнчү топ бар да. Андан кийин 8.000 сом, 6.000 сом, 4.000 сом алышат. Балдар коомдун эң аярлуу бөлүгү. Алардын бактысы үчүн бардыгын жасоо милдет. Андыктан бул иш-чара жакшылык кылууга ишенсең, аны ишке ашыра башта деген ураан алдында өттү. Акция Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинде уюштурулду. Анткени бул окуу жай социалдык тейлөө боюнча адистерди даярдоодо алдыңкы борбор жана жыл сайын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген абитуриенттерди кабыл алат. Был создан стипендиальный фонд. Ректордун демилгеси менен жаңы фонд түзүлдү. Анда бизге окууга тапшырган мүмкүнчүлүгү чектелген студенттерге ар жыл сайын 1-июнь күнү 10 студентке 10.000 сомдон берилет. Андан тышкары социалдык психологиялык борбор ачылат. Анда биз психологиялык, укуктук, педагогикалык кызматтарды көрсөтөбүз. Көп жылдар аралыгында кайрымдуулук фонддор балдардын ден соолугуна кам көрүп, үй бүлөлөрдү ачкачылыктан сактап келишет. Ошону менен бирге ар жыл сайын балдарга майрамдык маанай тартуулашат. Бул иш-чарада Элим Барсыңбы фонду балдарды майрамы менен куттуктап, таттууларга, кийим-кечилерге толгон баштыкчаларды тапшырды. 40-ка жакын үй бүлөнү жакырчылыктан чыгаранга себеп болду. Кантип окутабыз, ошол эле тигичүлүк болсун, ашпозчулук болсун. Анан ошого баягы машинкаларын алып берип, ар бир ошо үй бүлө азыр өзүнүн үй бүлөсүн өзү багып кетет. Арасында жада калса башка үй бүлөлөргө дагы көмөк көрсөтүп, жардам көрсөтүп колун сунгандар дагы бар. Бишкек мамлекеттик университетинде бул күн салттуу түрдө жыл сайын белгиленет. Ал эми быйылкы майрамдык программа өзгөчө болду. Окуу жайдын студенттери балдар үчүн викториналарды, сүрөт көргөзмөлөрүн уюштурушту. Ошондой эле эстеликке белектерди жана байгелерди тапшырышты. Альбина Айбекова, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.